Бүгүнкү күндө Кара Суу районунун 30 айыл өкмөтү өнүгүүгө карай багытталган. Жаңы айыл өкмөтү Медербек Каримов дайындалганы, аймакта бир топ өзгөрүүлөр башталып иштер жасалууда. Чет өлкөлүк кайрымдуулук фонддордун жардамы менен учурда ФАП, социалдык дүкөн жана мечит, кыз-келиндерге тийгүүчү цех салынган. Жакын күндөрү бул социалдык объектилер пайдаланууга берилет. 30 айыл өкмөтүндө 20 миңден ашуун калк жашайт. Ошонун арасында былтыркы жылдан бери алгылыктуу жакшы иштер болуп өтүп атат. Жакшы иштер болду деп айтсак деле болот. Жаңы Кызыл Суу айылында 270 орунду заманбап бардык класстары бөлмөлөрү жылуу, жакшы, ысык тамак менен мерси комнандай тамактар уюшулган, жылуулугу жакшы, заманбап окуй бере турган жакшы мектеп заманбап ачылган. Тургундар жеткиликтүү бийликтин жасап жаткан иш-аракеттерине ыраазычылыктарын билдиришет. Ошондой эле жетекчинин иш билиги, менеджерлик сапаттарга ээ экенин, айыл өкмөт үчүн жан күрөп иштеп жатканын айтышат. Шүйдө жашайм, şu masjidке келип намаз окуп кетип турабыз. 69 жаштамын. Айыл өкмөт десеңер, айыл өкмөт жакшы, азырынча иштеп атат. Hiç кыжалачылык жок, элден нараачылык жок. ФАП курулду, кичине медресе курулду жерде. Жолдорду оңдолуп атат. Жакшы жылыш бар, бурукуларга караганда. Мына элдин жашоосун жакшыртуу үчүн жакшы иштерди кылып, чет өлкөлүк уюмдар менен биргеликте көп жакшы иштерди кылып атышат. Айылдын ичинде 7 километрге жакын асфальт төшөштү. Анан наркы Ленин айылына караткан жакка 9 километрге асфальт төшөштү. Учурда Кыргызстан боюнча айыл жерлерди реформалоо иштери жүрүп жаткан убагы. Ага ылайык 30 айылына Сарыкулот айылы биригип, бирок айылдын аты 30 бойдон өзгөрүүсүз калган. Анын себеби айылдар биригип иш алып барып, экономиканы көтөрүү, көбөйтүү болуп саналат. Мына бүгүн 30 айылдык кеңешинин биргелешкен Сарыкулот айылдык кеңеши менен биргелешкен сессиясын өткөрдүк. Бул баягы президентибиздин административдик аймактык реформанын алкагында жүрүп атат. Айылдары көп бул жерде, бирок өкмөт, эки өкмөт бирип атат. Сарыкулот айылдык өкмөтү менен 30 айылдык өкмөт. Президенттин койгон, азыркы биздин астыбызга койгон ушу реформасы бизге жагып атат, колдойбуз деп атат. Негизи туура эле. Туура эле болуп атат. Эң сонун болот. Буга чейин 21 февралда 30 айылдык кеңешинин төрагасын шайлоо болуп, ага жергиликтүү айылдык депутаттар катышып, жаңы төрага шайланган. Эми 26 февралда айыл өкмөтүнүн башчысы дайындалат.